Демократия сабактары саясий публицистикалык программасы Кыргыз радиосунун 90 жылдыгына арналган көрсөтүүлөрүн баштайт. Кыргыз радиосунун жалпысынан алганда бүтүндөй КТРКнын 90 жылдыгы бул мамлекеттик деңгээлде белгилене турган бараандуу дата. 90 жыл ичинде Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүшү, улуттук каада салттын сакталып турушу, кыргыз маданиятынын ар тараптан өсүшү, эң негизгиси эне тилдин эфир аркылуу тынымсыз жаңырышынын өзү тарыхый из. Кыргыз радиосу менен телевидениеси аркылуу андагы жүздөгөн телерадио көрсөтүүлөргө катышып, өз ойлорун коомчулукка жеткирип, жаңы көрүнүштөрдү жарыялап жатып, бүтүндөй кыргыз интеллигенциясы калыптанган эфирде азыр жаңы муун иштеп жатат. Ал жаңы муун жаштардын аудиториясын гана эмес, жалпы угарман көрөрмандарды тилинин тазалыгы, укулуктуу үнү жана көтөргөн маселелери менен өзүнө тартып, өрнөктүү ишти улантууда. Кыргыз радиосунда улуттун уңгусу болор, алтындан да кымбат, баасы менен наркы эсепсиз болгон байлык алтын казына бар. 12.000 сааттан ашуун музыкалык жана адабий чыгармалар, орчундуу саясий иш-чаралардын үндөрү, кайталангыс таланттардын издери бар бул борбор бир кездерде Алтын фонд деп аталчу. Алтын фонддун топтолушуна миңдеген адамдардын эмгеги бар. Көз акысы, сөз акысы сиңген жер. КТРКнын 90 жылдыгына карата көрсөтүүбүздү ошол алтын казынанын жетекчиси, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери, белгилүү музыка таануучу Жамиля Маматованын маеги менен баштагыбыз келет. Жамиля Маматова Кыргыз телерадио системасында узак жылдардан бери иштеген мыкты кызматкер. Кыргыз композиторлор союзунун мүчөсү, ондогон сыйлыктардын ээси Жамиля Маматова өлкөгө таанымал музыка таануучу. Бүгүн биз Жамиля Маматова менен болгон маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Жамиля ошондой эле ушул биздин Алтын фондунун толукталышына мындай түздөн түз таасири бар адамдарды да атагым келет да. Биз ошол кезде Алтын фондуну өз алдыбызча баягы эгемендүүлүк алгандан кийин өз алдыбызча толуктоонун, толтуруунун дагы аракетин кылдык. Ошондо бизге ушул чоң жардам берген Бекболот Абдыраимов деген агай, композитор агай бар эле. Ал киши ушул кыргыз фильмде иштечү. Биз ал кишини ошо кыргыз фильмде бизге которуп, музыкалык редактор кылып алып келип, Алтын фондуну баягы куратор кыла турган орун басар кылдык эле. Ал киши ошол бүтүндөй кыргыз фильмдеги музыкалык, фильмдерге жазылган музыкалардын баардыгын алып келип биздин фондуну толуктады эле. Ушуну туура эскерттиңиз. Бүт солисттердин баарын жаздыра баштады. Канча деген мына Кайрыгүл Сартбаева, Болот Миңжылкыев, Артык Мырзабаев, ушулардын баары ушул Асакан Жумакбаевдин аркасында калып калды да. Мына кийинки эле Керим Турафов, Эсен Нурманбетовалар, болбосо композиторлордун баардык чыгармалары, ошол эле Калый Молдоасановдун, Мукаш Абдыраевдин, Алтынбек Жаныбековичтин жана башкалардын баары, Таштан Эрматовдун дейли, бүт поэмалары, симфония, эмне деген поэмалар бар. Ошолордун баарын баягы фондуга алуу, аларды баягы билинбей эле алардын жумушуна оркестр, мүмкүн дирижер жаздырып кетип калышы эле мүмкүн. А бирок монтажга келгенде кандай болот? Аябай чоң. Ал үчүн музыканын, оркестрдин партитурасын билген киши керек. Ошо звукорежиссер менен чогуу момундай кылыш керек, дегендей кылыш керек деген дирижердун сырткарыда кээде моменттер болуп калат да. Мына азыр деле ошону монтаждап коюп, кээде момундай кылышыбыз керек, дегендей кылышыбыз керек деп ушундай жасалып атат да иштер. А Бекболот Абдыраимович ошол учурда дал ушундай адис керек болгон. Бир чети ошону туура тандап, түгөлбөй токтогулу чалуучуларда башка редактор болуп иштеп турган аябай мындай ал кишинин дагы мындай көрөгөчтүгү да. Ошол кишини алып келип туруп керектүү кадрлар экен деген. Түгөлбөй токтогулчу ошо көркөм кеңештин дагы канча жетекчиси да болуп жүрдү. Баягы ишти билгендиктен ошол нерсенин талап керек экендиги. Экинчиден оркестрде жазылган, же болбосо биздин студияда жазылган, биздин студияга келип жаздырган канча могу кинофильмдерге музыкалар жазылат, телефильмдерге музыкалар жазылат. Ушулардын баарын тейлеген бир киши болгон да. А болбосо мурда Москвага барып жазып келишчү да. Канча акча бөлүнчү, канча расход кетчү эле. А биздин студиябызда оңой эле жазып коюп атышты да. Асакан Жумакбаевдин жетекчилигинде эле мына ошол фильмдердин ошол учурларда Шамшиевдин тартканы, Убукеевдин тарткандары, же болбосо башкалардыкы
бар эле ушул биздин алтын казынага байланыштуу Бекболот Абдраимовичтердин учурунда а киши дагы эсимде, Москвага барып мону жаздырып келдик, тигини жаздырып келдик, тиги дирижерго барып монтип жаздырдым деп. А кийин Асанкан Жумакматович менен эле жаздырып коюп жүрүштү да. Же болбосо Машкевич менен. Ушундай уникалдуу. Аты дагы ушул Кыргыз радиосунун 90 жылдык юбилейинде өзгөчө айтылышы керек. Биз бул кишинин эмгегинде өз алдыбызча эскеришибиз керек. Ошол учурда Асан Кайбылдаевдин эмгегин айрыкча айтышыбыз керек. Асан Кайбылдаев, сиз мага тапшырма бергенсиз, ошо күү баянын планга киргизип атабыз, ушуну даярдагыла деп. Анан Ибарат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмесинде Асан Кайбылдаев агай күү баяны деп 27 мүнөттөн алып чыгып атты да. Бул кишинин эмгекчилдиги, экинчиден тарыхты абдан кыйын билгендиги, ошол уникалдуулугу ушунда болду. Бүт күүлөрдүн баарын кайра иштеп чыкты да. Баарын мен сизге ыраазы болом, ошо тапшырма берип туруп зыкылдатып жанагы азыр кино редакция болуп атпайбы, кино редакцияга отургузуп коюп, ошол жерде күүлөрдү угузуп. Бул киши жөн эле баягы күүлөрдү реставрация кылып, кайсы күү жакшы, кайсынын сапаты начар, баягы албетте ферромагниттик пленкалар өзүнүн баягы физикалык жактан өзүнүн сапатын жоготуп койгон учурлар болгон да. Ошо киши ошондойлорду тазалап атып, анан кыйындыгы баягы оюна келгенде эмне үчүн мындай болуш керек эмес деп туруп, анан кийин радио передачаны даярдап, ал радио передачанын жыйынтыгын анан күү баяны деп китеп кылып чыгарып койду да. Көрдүңүзбү кандай? Бул баягы биздин алтын казынанын түп нусканын таасири болуп атат да. Кандай уникалдуу нерсе да. Ушул эгемендүүлүктүн башкы жылдарында ушу биздин ушул эки чоң табылгабыз болгондо Бекболот Абдраимов анан Асан Кайбылдаев ушунчалык мындай алтын казынаны мындай бир жагынан жаңыртып, сергитип, анан өзүңүз билесиз, эми бул сөз да айтылышы керек. Ошол алтын казынада негизинен башка улуттун кызматкерлери иштечү эле. Алар мыкты иштеди. Техникалык кызматкерлери өздөрүнүн милдетин жакшы билген, аябай мыкты кызматкерлер иштеди. Бирок тил билбегендиктен, анан баягы күүлөрдү билбегендиктен айрым бир күүлөргө аталышы туура эмес жазылып калып, себеби алар баягы машинкага басып ошолор чаптачу да, ошондон жазылып калып, кээ бир ооч кыйыштар кетти эле. Мына ошолордун баардыгын Асан Кайбылдаев тазалап чыкты эле да. Ушул нерсе эсимде. Биз өзүбүз мындай ошо жасаган ишибизден бир аябай канаттан алып, бир аябай жакшы. Бул аябай чоң эмгек да, чоң эмгек. Анан азыр айткандай эле сиз туура айтып атасыз. Азыр деле ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Ичинде көп эле мындай оңдой турган нерселер бар, баягы билинбей көп нерсе аткарылып атат азыр дагы. Мен айтайын дегеним, ушул учурда баягы картотекада Автаева деген Желе же иштечү эле, Энилиева иштечү эле. Булар редакторлор менен түздөн түз байланышта болуп иштеген да. Аблезова сыяктуу эжелер иштеген, Күлайым Мамырбаева иштеди. Мындай ушундай бир бул кишилер дагы билгизбей баягы алтын казынадагы эми алтын казынага апарып туруп эле мону тизип койгон эмес да ал. Анын канча жумушу бар. Ал ошо тизилип калганга чейин автору ким, сөздүн автору ким, кимдер аткарып атат, кандай оркестр коштоп атабы же комуз коштоп атабы, ошолордун баарын баягы классификация кылыш керек да. Мына азыр биздин учурубузда Бермет Сарыгулова менен Афиса Сулайманова экөө иштеп атат да ошол жумуштун баарын. Бул өтө уникалдуу да. Мына биз көркөм кеңеш документ да. Мына мисалы үчүн азыр биз көркөм кеңеште кабыл алабыз да. Адабий көркөм кеңеш бар, музыкалык көркөм кеңеш бар. Мелиса Бакиров агай, Садык Алахан ошо адабият жагында, Разия Сырдыбаева, анан өзүбүздүн кызматкерлерибиз бар. Ошолордун жетекчилигинде биз азыр мына канча деген бир уникалдуу, мына өткөн эле жылда биз 46 саат алдык. Бул эми аябай эле чоң эмгек да. Ошол бул тазасы эле, канчасы дагы жарабай калган нерселер бар.
Азыр бүгүнкү күндө алтын казна канча саат деп 12.000 болду. 12.000 сааттык. Мен келген учурда 11.100 болчу. Азыр буюрса 12.000 саат толук болуп калды уже. Анан музыкалык жактан биз Сардарбек агай, Сардарбек Жумалиев, Анарбек Ибраев бар, Карагул Тиленчиев бар, Турбек Чокиев бар, Рафаэль Сарлыков бар, Адылжан Абдуллаев бар. Ушулардын баары бир уникалдуу Кыялбек Урманбетов акындар боюнча ар бир өзү специал адистиги боюнча. Себеби болбой эле адистердин ролу чоң болот экен. Күй боюнча Намазбек Уралиев ал керектүү учурда чакырып алабыз. Ушундай сыяктуу бир азыр дагы иштер аткарылып аткандыгын алтын казна жөн эле толукталып калбайт, ошол баскычтар менен өтөт. Абдан чоң мына башында кандай мындай көркөм кеңештин мүчөлөрү аябай бийик деңгээлде болгон, азыр деле ошол бийиктик сакталып келатат. Анан дагы бир жагын айта кетиш керек, баягы мурда алтын казнага өткөн чыгармалар аркылуу могу сыйлыктар берилип атпайбы? Сыйлык берилгенде алтын казнада чыгармасы бар бекен дешчи. Мамлекеттик сыйлыктар. Мамлекеттик сыйлыктан. Жада калса профессорлыкты бекитерди, ошо алтын казнада эмнеси бар экен деп туруп анан кийин ошону тиркеп, ошонун негизинде да чоң роль болчу да. Себеби аябай чоң комиссиядан өтүп атат да бул. Мисалы үчүн кийинки мына жаш ырчылар, эмгек сиңирген артисти же ушундай бийик нам даражаны алып атышат, а бирок бизде эчтекелери жок да. Ошо дагы чоң роль ойногон да. Себеби ошол алтын казнада өткөн ырлар, солисттердин чыгармалары анан барып анан кийин патентте бекиген. Патент аркылуу ошондон кийин аларга акча жүрүп турган да. Ошон үчүн алар сыйлык алып турган. Бул аябай мындай эң жогорку бийиктик катары да. Себеби алтын казнага мурда кандай жазылган? Ошондой аябай бийик деңгээлдеги чыгармалар тандалган. Экинчиден композиторлор союзунан угулуп туруп мыкты делгендери келтирип бизге запись кылышкан да. Же болбосо Маданият министрлигинен репертуардык редакциялык коллегиядан өткөн чыгармалар гана жазылган. Биз ушул алтын казнанын мындай толукталышында болгон бир актактарды да айта кетишибиз керек да. 2006 жылы биздин алдыбыздагы телерадионун алдындагы симфониялык оркестр Маданият министрлигине берилди. Ошонун бир аз убакыт өтпөй эле Асанкан Жумакматов да дүйнөдөн өтүп кетти. Асанкан Жумакматов дүйнөдөн өткөндөн кийин ушул алтын казнага симфониялык оркестрди жаздыруу, ошол солисттерди жаздыруу, ошол маселе токтоп калды. Токтоду. Биринчиден алар бизден кетишти, экинчиден маэстродан кийин ошону маэстрочулук деңгээлде түшүнүп, андан аркын караган киши болгон жок. Азыр мисалы бир топ ырчылар ырдап алып турган үндөрүн жоготуп койгондор бар, ырдабай калгандар бар. Алардын үндөрү эч жерде жок. Алар жөнүндө мындай концерт бериш да мүмкүн эмес. Туура. Биз ушул маселе боюнча да мен көп кайрылдым. Анан бир чети ошо Асанкан Жумакматовтой болуп түшүнгөн кишилер керек экен да негизи. Филармонияга кетип калдык дебей эле бизде турат го. Мына мисалы үчүн Алматага барып атышат, мындай маданият күндөрү болгондо мына Москвага канча барышат, чет мамлекетке барып атышат, башка жерлерге барып атышат. Программа дайыр болуп турат да. Асанкан Жумакматов ошону дароо жаздырып койчу. Себеби солисттин үнү да калып калып атат. Музыканттын үнү калып калып атат. Ойногондору калып калып атат. Азыр жөн эле концерттик планда болуп калып атат да, анан кийин жазылбай калып атат да. Ошол маселени канча мен айттым, бирок мындай муну дагы жүрөгүмдөн сезип түшүнгөн кишилер керек экен. Баягы ой биз филармониядабыз, бизге алдын тиешеси жок деген. Андай болбойт. Бул жерде кыргыз музыкалык искусствосуна, дегеле искусствосуна эмне деген из калтырып атам деген план ошол иштеп аткан кишилерде биринчи туруш керек да. Бизде мына азыр хор баягы мурунку мектепте, мурунку асылдык жолду алып калган, дайыма жаздырышат, дайыма өтөт чыгармалары.
оркестрдин солисттериники жок. Мына акыркы Бакыт Обекеевдин чыгармаларын, аткаруусунда чыгармаларды алдык. Уникалдуу Бакыт Обекеевдин да үнү аябай сон болуп калган учур. Ошолорду кабыл алдык. Айжерек Момунованы кабыл алдык. Ага чейин жок эч ким. Орто жерде чоң пробел. 15 жылга жакын аралык пауза. Өтө өкүнүштүү. Бул жерде мен айтып коюшум керек, баягы филармонияда болсо деле, мисалы үчүн филармониянын оркестри деле келип жазылатчы да. Алар келсе биздин үн режиссерлор бар жаза турган. Баягы албетте баягы кийинки кездерде микрофондор жагынан кыйналып аткан учурлар болот эт. Анткени мурда эң биринчи эле ушул студияларга берилчү да микрофондун баары. Коку биздин уникалдуу мурастарыбыз калып атат деп туруп. Биринчи микрофондун баары ошо биздин студияга берилчү эле. Биз валюта сурап, ушул Австриядан микрофондорду алдырдык эле да. Ушу менин учурумда ушул Австриядан келген микрофондор симфонический оркестрдин чоң залына, камерныйга ушулары коюлган. Анан туура иште. Австрийский микрофон деп көзүбүздүн карайбыздай сактап, сейфке салып бекитип кетчү элек. Туура. Ошондой болчу да. Өзү негизи азыр да ошондой каралыш керек да. Себеби бул мурас да. Мисалы үчүн азыр кийин кандай деп түшүндүрө алабыз? Мисалы үчүн оркестр жазбай койду деп айтабызбы? Оркестрге заявка менен да кайрылган күнүм болгон мен. Баягы кайрылат экенсиң, мен өзүмө керектей болуп анан кийин түшүнүк кабыл алышкандан кийин мен бир кызыкчылык бардай. Мен өзүмө керек болуп ушул өзүм кызыкчылыгым бардай болуп кайрылып аткандай болгон үчүн анан мен унчукпай да калдым да. Жамиля, эми биз ушул дагы бир маселеге жакындап келатабыз да. Сиздердин мындай азыр укуктук статусуңар кандай? Сиздерде мисалы Кыргыз патент тарабынан азыр алтын казынадагы чыгармалар кимдин менчиги? Кимдин уруксаты аркылуу ал таралышы керек? Өзү негизи алтын казына баягы 2011 жылга чейин анда Кубат Оторбаевич төрага болуп иштеп турган. Ошо кишиге мен кат менен кайрылып, алтын казына илимий борбору бололу деген кат жолдогом да. Бирок кандайдыр себептеринен мурда эми картотека, фонотекалуу болчу да. Анан бул жерде мындай келечегин караганда чынында илимий борборго кийин деле барат. Анткени жана мен жогоруда айтып кеттим го, канча оз комуз күйлөрү чыкты, жанагындай үйлөмө аспаптар, темир комуз күйлөрү, бул деген илим да, аябай чоң илим да. Ошонун баарын ноталык материалдар менен канча жаштар өсүп атат, канча жаштар таалим алып атат ошондон. Баары бир болбой эле биздин түп нускага барып такалышат. Ошол себептүү жобону иштеп чыкканда дагы көрсөткөм да, илимий негизде иштеле турган адистерге, илимдин кызматкерлерине биздин уникалдуу материалдарды пайдаланган болот. А бирок эч кандай сатылбаш керек. Бул биздин менчигибиз катары калыш керек. Биздин КТРКнын менчиги катары калыш керек. Себеби бизде азыр рынок өтүп атабыз да. Рынок өткөндөн кийин бул биздин карандай эмгек, биздин финансылык жактан канча ошол кишилерге акча төлөнүп берилген учурунда канча кишилер иштеди, бир чыгарманы эле жазып коюш үчүн канча эмгек керек. Канча киши иштейт. Ошол себептүү мен ойлойм бул КТРКнын менчиги болуш керек деп. Эми биз баягы кыргызбыз да. Биз бир чоң юбилейге, тойго камынганда үйдөн деле мындай үйдү жыйнап, тазалап, куда күтсө куда күтүп, ошого бир даярданабыз. Бул баягы үй-бүлөдөгү чоң жоопкерчилик, чоң майрам. Эми азыр бүтүндөй кыргыз мамлекетинин биз азыр мына биз улуттук деген статусту алдык. Азыр алтын казына, КТРКнын алтын казынасы ол кыргыз мамлекетинин менчиги. Чоң бир аябай алтын казынасы. Бүтүндөй маданиятынын тарыхы.
эгер биз тарыхты карай турган болсок, анда ар бир доордун өзүнүн музыкасы бар да, өзүнүн ырлары бар. Ошентип эле турган болсок, бул мамлекеттин аябай чоң байлыгы. Юбилейге даярдык кандай болуп атат? Юбилейлик датага Эмне иштер жүрүп атат? Сиздер ушу юбилейге байланыштуу бир жаңы технология бир нерсе алып атасыздарбы? Ремонт иштери жүрүп атабы? Эмне болуп толукталып атат? ыйлатасыз да. Биздин алтын казынаны баягы иргилген эле кишилер түшүнбөсө, көпчүлүгү түшүнө бербейт да. Аны мен баягы жогорку кеңеште же башка жактарда барып ошо КТРди жоюш керек дегенде таң кала берем да. Бизде эмне деген уникалдуу материалдар жатып атат. Ошого колубуз жетпей атат го. Мына бизде аз эле киши иштейбиз. Мына биздин алтын казынада 8 эле сотрудник, кызматкерибиз бар. Алардын баардыгы фонотека кызматкерлери. Экөө иш фонотекадагы. Анан кийин картотекадагы 2 кызматкерибиз, бирөө менеджер. Анан ойлоп көрсөңүз, ушунча 12.000 саатка булар эфирди эле тейлегенге убактысы кетип атат да. Болгондо да мына 2 фонотекарыбыз жанагы отурган эфирдеги фонотекада айлыктары 5.000 сом. Не деген акча? Ыйлагандай эле бар да, алардын ордуларынан жылбай иштешет. Эфирге эмне материал керек болсо ошолордун баарын тейлеп аткан ошолор да. Үстүндөгү кыздарыбызга деле баягы иш фонотекасында отурган, алардын деле айлыгы баягы улам жыл аралыгына жараша акча кошулганы болбосо, алардын деле айлыгы аз да. Анан бул маселе боюнча деле кайрылганбыз. Анан сиз айткандай ошо 90 жылдыкка карата үмүттөнүп отурабыз. Эми улуттук болгондон кийин булардын дагы акчасы көтөрүлүп калар, биздин статусу жогорулар деп. Мен илимий борбор дегеним дагы бир чети ошо болчу да, баягы илимий борбор болуп туруп, ошого жараша биздин кызматкерлерибиздин да деңгээли ошондой болуш керек. Баягы эфирге берип эметкен эмес, жок, алар дагы тейлөөчү кызматкер эмес. Тейлөөчү кызматкер эмес, изилдөөчү кызматкерлерге айланыш керек алар дагы. Ошол эле мына канча материалдар жатып атат. Мына сиздин учуруңузда жазылган, мисалы үчүн Сагындык Өмүрбаевдин кандай сонун сөздөрү бар. Ошону расшифровка кылып туруп, эмне үчүн макала кылып койгонго болбосун. Же болбосо мына Советбек Жумадыловдон уккан кандай нерселер бар болчу. Ошондун баарын алып туруп Советбек Жумадылов жөнүндө эмне үчүн жазып койгонго болбосун. Же болбосо Алы Токумаевдин өзүнүн уккандары бар. Эмне үчүн ошол интонациялык өзгөчөлүгүн, тематикалык кандай мааниде уккан, кандай мындай интерпретациясы бар. Ошолорду айтылса, Түгүлбай Сыдыкбековди, Чыңгыз Айтматовду баягы китеби боюнча эле анализ эмес, именно биздин аудио түпкү варианты боюнча. Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн үнүнүн тембри кандай, өзүнүн уникалдуулугу эмнеде, ошол кайгырган учурда кандай окуп атат. Илимде эмне деп аталат? Илимде ошол илимде эмне деп аталат, беришип кетиш керек эле дагычы. Мисалы үчүн, эгерде вокалдык жагынан карай турган болсок, бир баритон үндүү болот атпайбы? Ошондо бархаттуу үн болуп атат. Ошол үндүн өзгөчөлүктөрүн баягы интонациялык музыкада бар го, мына сөздүн ырдаганда үзбөй ырдагын деп. Тигилер окуганда деле ошентип окуп атат да. Интонациялык өзгөчөлүгү болуп атат да. Кайгырганда кандай окуп атат? Драматизмге келгенде кандай? Кубанганда кандай? Көрдүңүзбү? Бул адамдын ички жан дүйнөсү ошол үн аркылуу берилип атат да. Угуп отуруп кээде эмнеге биз ыйлайбыз? Сонун окулуп атканда. Демек ошончолук жеткирип атат да. Даркул Күйүкованыкын, мисалы үчүн. Бакен Кыдыкееваныкын, ошо үнү аркылуу кандай аткарып атат, кандай жеткирип атат, эмне өзгөчөлүгү бар. Биз баягы радиодон угуп атып, мына Даркул Күйүкованын үнү деп дароо таанып атпайбыз. Эмне үчүн таанып атабыз? Ошол интонацияны кандай берип атат? Мисалы үчүн азыр сүйлөгөндө эмне деп сүйлөп атканын билбей калабыз, жөнөкөй эле мына жаштарды. Сөздүн маанисин билбей эле айтып атышат, кээ бирөө. Мен эфирде айткан жокмун мындай жөнөкөй сүйлөгөндө. Себеби мурда радионун таасири менен жөнөкөй угармандарыбыз да сонун сүйлөчү да. Кооз сүйлөчү. Сүйлөө маданияты. Сүйлөө маданиятын билчү да. Ошо жөнөкөй эле
адамдар менен сүйлөшө келсең, аябай мындай нарыктуу, баалуу, айыл жерге барсаң, ошондой кылып сүйлөчү да элдер. Ой, Мираида Далбаева момду окуду. Момду айтты, жанагы Семетейди эли жерин түшүндүрүп айтып бергенде кандай көркөмдөп айтат. Кыргыз деген жериң бар, кыргыз деген элиң бар деп. Караңызчы, мында билинбей эле кандай патриоттук сезимди көтөрүп атат. Ушундай сыяктуу бизде ошо илимдин адамдар отуруш керек. Алтын казынада дагы. Алтын казына канчалык деңгээлде санариптештирип бүттү? Ушул санариптештирүү чын эле абдан баягы уникалдуу жумуш болуп атат. Албетте баягы өзүңүз жакшы билесиз, моно, стерео дегендер бар. 97-нчи скорость менен ылдамдыкта жазылган бар, 38 бар, 19 бар. Азыр бизде аябай мындай такшалган адистерибиз иштеп атат. Жеңишгүл Болотова, Наташа Сундукова, Сауле Омарова. Кийин баягы башында кандай болуп калган? Ар кимге берип эле, ар ким жазып, анын ушулордун баарын кайра иштегенге туура келди да. Ошонун баары мына азыр биздин такшалган ушу кыздарыбыз санарипке көчүрүп атышат. Мен ушу кыздарга аябай ыраазычылык айтам. Баягы түздөн-түз биздин картотека, фонотека менен байланыштуу жумуштар да мондай биргелешкен. Билинбегенден абдан мындай так маалыматтар менен такталып, кайра-кайра угуп, 12 000 сааттан азыр 8,5 миңи бүтүп калды. Кудай буйурса. Электрондук каталогка түшүрүү боюнча кичине кечирээк башталып калды. Бирок алар деле жакшы. 7 000 саатка барып калышты да. Ошондо бир ар жакта 3 000 сааттык жумуштар бар. Эми бул деле аябай чоң жумуш да. 1 мүнөттүктөр бар, 50 секундтуктар бар. Килтейген тетиги 40 мүнөт, 60 мүнөт дегендиктер бар. Алардын баарын эми дароо эле кое анан көчүрө койду деген ал такыр туура эмес. Анын баарын бир сыйра реставрация кылып, тазалап, баягы магниттик физикалык сапаттары жакшыбы, көчүргөнгө болобу, эгер болбосо ошондон реставрация кылып туруп, анан кийин көчүргөн учурлар болуп атат. Албетте булардын баары көрүнбөгөн менен абдан чоң жумуш. Анан чаптай келгенде баягы иштей келгенде айланан ичинен колдор капкара болуп, байкуш кыздар ошо унчукпай иштеп келип атышат. Иш абдан чоң аткарылып атат. Бул биздин кызматкерлерге деле рахмат деш керек. Кичинекей айлыктарына карабай ушунчалык зор жумуш аткарып атканына. Бул санарипке көчүрүп аткан кыздардыкы деле мындай радиация аябай чоң да. Себеби аппаратуранын радиациясы канча, пленкалардын радиациясы канча, чаң канча, ооруп калган учурлары да болду. Баягы химиотерапиядан өтүп эки кызматкерибиз тең. Анан кийин бул жерде адам факторуна дагы абдан көңүл бурулуш керек. Негизи баягы архив экен деген эле мындай эме менен калып калбай. Себеби булардын мурда кандай болгон? Атайын ушундай болбосун деп сүт берилчү. Өзүңүз жакшы билесиз. Иштин зыяндуулуктары. Ооба, зыяндуулуктарына айран беричү, тамак ашына карашчу. Азыр эми 5 000 сом менен эмне кылып тамак аша алат? Ошону дагы аябай мындай талуулуу маселе да. Каралыш керек. Чым эле манайыңарды түшүрбөгүлө. Түшүрөйүн деп калдым. Манайыңарды түшүрбөгүлө, себеби мен үмүттөнүп аткан нерсе ушул да. Азыркы мамлекет башчысы ушул маданиятка айрыкча маани берип атат. Биздин мына улуттук статус алышыбыз, ушул ошондон келип чыга турган көп туунду маселелер бар да. Ошол эле архив маселеси, видео, аудио архив маселеси, документалистика, ошондой эле эң негизгиси алтын казына маселеси чечилет. Буюрса мен ушуга көзүм жетет да, себеби телевидение, радио күнүмдүк иш менен иштей берет. Ооба, туура. Редакциялар улам алмаша берет, каналдар алмаша берет, кишилердин аты өзгөрөт, бирок алтын фонд артык эмне жумуш жасадым деп артыңды карасаң алтын фонд эле калып атат да. Туура, туура. Анан мен ойлойм бул мамлекеттин чоң тарыхый баалуу
баалуулугу биз өзүбүз коллегиядан дагы көтөрүп бул маселени сөзсүз түрдө биринчи орунга алып чыгышыбыз керек. Аны сиз, мен жана ушул мурдагы муун жасабасак, аны эч ким жасабайт. Мен ойлойм, биздин демилгени мамлекет башчысы колдойт, депутаттар колдойт. Себеби ал бизге эле эмес, ал бүтүндөй улутка керек. Маанаңызды түшүнбөй кое туруңуз. Рахмат, ушу келаткан майрамыңар менен. Ошол майрам алдында ошол эң негизгиси ушу алтын казынадан баштайлы деп сизди мейманга чакырдык. Рахмат, Байма Жапаровна. Албетте, бул алтын казынанын маселесине өзүңүз аралашып, ошол түптөгөндөрдүн бирисиз. Кайрат Иманалиевна жетекчибиз болуп атат. Эми сиздер тургандан кийин сөзсүз түрдө дагы алга жылабыз деген ойдомун. Анткени чын эле бул абдан тарых. Биздин Бекеринен Разаков радиодо сактоо, өркүндөтүү деп маселе койбогон чыгар. Анан кийинкилердин баары ошо министрлер совети Болот Мамбетов, Саким Бегматовалар 3 миллион атайын бөлдүрүп берип туруп, тиги Москвадан жазгыла, Алматадан жазгыла, Ташкенттен жазгыла деп. А биз өзүбүздө туруп атат го азыр баары. Ошого микрофонго жардам бериши керек, ошо чыгармачылык топторду алып келгенге жардам берилиш керек, келгенге жардам бериш керек, аларга төлөнүш керек. Бул өзү негизи чоң маселе. Кудай буйруса, үмүт менен карайлы. Ооба. Эми эң негизгиси баягы адам фактору иштей турган адистер бар. Каражат табылат. Каражат табылып атпайбы? Буйруса. Рахмат. Чоң рахмат. 90 жылдыктын бири жакшы баягы тойдун таасири менен ийгилик болуп кетет деп ойлойбуз. Рахмат сизге дагы. Рахмат. Ийгилик болсун.